Бүгүн 7 апрелде Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель революциясынын эскерүү иш-чарасы өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, парламент төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жана революцияда курман болгондордун жакындары катышты. Апрель окуясына шейит кеткендерге Куран окутулуп, Ата Бейиттеги сөөгү коюлгандардын эстелигине гүл чамбарлар коюлду. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бул дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында апрель окуясында көз жумган баатыр шейиттерибиздин арвагына багыштадык. Жараткан Алла алардын билип-билбей кылган күнөөлөрүн кечиргин, даражаларын бийик кылгын, топурактарын торкоо, кабырларын нурлуу, бейиштин бакчасы кылгын. Вакина адабаннар бирахматика я архамар рахимин. Жылы 7 апрелде Кыргызстанда Курманбек Бакиев башындагы бийлик ыңкылап жолу менен кетирилген. Анын алдында аянттагы наразычылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрүн кыйылган.